Биздин каарман Олмасова Венера 2014-жылдын январ айынан тартып Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кеңсе кызматынан баштап 2019-жылдан бери алгач эле Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн коомдук коопсуздук кызматынын балдар менен иштөө инспекциясында кызматын уланткан. Азыркы учурда Венера айым ушул эле райондук ички иштер бөлүмүнүн балдар менен иштөө инспекциясынын улук инспектор болуп кызмат өтөөдө. Ички иштер органдарына 2019-жылы быйыл уже 5 жылдын жүзү болуп калды. Ошо 5 жыл ичинде бир гана ошо жашы жетилек өспүрүмдөр менен иштеп келатам. Ошол багытта салымымды кошуп, ошол биздин жаш муундарды, биздин келечегибиз болгон жаш өспүрүмдөр менен иштеп келатам. Ошоларды бир жакшы багатка салып, ошолорго багыт көрсөтүп, кылмыш жолунан алыстатуу, бөгөт коюу максатында иш алып келатам. Деги эле балдар менен иштөө бул эң кыйын жумуштардын бири. Себеби кылмыштарды иликтөө бөлүмүндө бир гана багыт кылмышкерди кармоо, тергөө багытында катталган ишти тергеп, жыйынтыгын чыгаруу. Ал эми жаш муундар менен иштөө бул өз балаңдай ар бир балага мамиле кылуу менен иш алып баруу оор түйшүк. Аларга бир эле убакта дос, ата-эне, бир туугандай болуп, өз насаатыңды берүү оңой эмес. Ал гана эмес, ошол эле убакта жасаган жоругуна жараша кеңеш берип, туура багытка буруу өтө маанилүү. Андан сырткары биз бүгүнкү күндө баягы 60-мыйзам бар, бизде атай 185-мыйзам бар. Ошонун алкагында тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү менен биргеликте түшүнүү иштерин жүргүзөбүз. Биздин Ноокат районунун жаш өспүрүмдөрү 121 миңден ашык жаш өспүрүм саны өзү. Анын ичинде мектеп окуучулары 61.614. Ошол балдардын ар бирине жеткиликтүү деңгээлде болуш үчүн зонага бөлүп, бул жерде биз жаңы Ноокат, жаңы базар, Ноокат шаары, анан Көк Жар деп туруп, баягы зонага бөлүп туруп, ошолорго алгылыктуу, жеткиликтүү болуу максатында түшүнүү иштерин жүргүзөбүз. Ар бир ата-эне балам деп жашап келет. Каргада баласын аппагым дейт. Алдын алуу иштерин жүргүзүп жатканда азыркы көйгөйлөрдүн бири болуп жаткан миграция көйгөйү да райондо орун алган. Туугандарына же болбосо улгайган чоң ата, чоң энесине калтырып кетишет. Жашы жете элек өспүрүм балдар аларга баш бербестен түнкү убактарда көчөдө жүрүп, кылмыш жолуна аралашып калган учурлар да бар. Бизде бир жаш өспүрүм ошол атасы каза болуп калган, апасы алыскы Россияда болгондуктан туугандарынын колунда жүрүп, өзүндө бир нече ирет кол салганы аныкталып, биз ал боюнча Атайын Ош шаарына психологдорду чакырып түшүнүү иштерин жүргүзгөнбүз. Анан апасы ошол убакта бир келип, анан кайра бизге айтпастан биз апасына түшүнүү иштерин жүргүзгөнбүз. Кызга сиз керексиз. Биз айткан менен ал жетиштүү эмес. Бул жерде апанын мээрими керек деп туруп, канча айтсак деле апасы бизге айтпай, билет алып учуп бараткан жерде биз аэропорттон кармап калганбыз апасынчы. Бул багытта билим берүү мекемелеринде азыркы учурда бир гана сөз менен түшүндүрбөстөн Атайын иш бөлмөмдө балдарга жетишерлик деңгээлде түшүнүктүү болуш үчүн Атайын слайдтарды жасап окуучуларга түшүндүрүп келет. Мен уккандан бир көргөн жакшы, ошондуктан видео роликтерди коюп, кылмыш жасаган бала темир тор артына түшүп калуусу ыктымал деген мааниде түшүнүктүү жеткирип, терс аракеттерге аралашпаганга эскертүү иштерин жүргүзүп келет. Бүгүнкү күндө жаш өспүрүмдөр менен иштөө өтө татаал. Себеби өзүңүздөр билесиздер, 2020-жылдары баягы карантин убагында баягы уюлдук телефондорду берип, балдарды көп ошол менен жоготуп алдык. Азыркы күндө балдарга бир гана сөз менен айтсам, бул жетиштүү эмес. Мен бүгүнкү күндө өтө слайд шоуларды даярдап, слайдтарды, ошол маалыматтарды сүрөттөрү менен ошол балдарга жеткиликтүү деңгээлде көрсөтүү максатында. Аларга ошол максат жетсин. Кандайдыр бир сөз менен айтсаң, балага жетпей калышы мүмкүн. Видео роликтерди көрсөтүү менен ошол түшүнүү иштерин алып барамын. Каарманыбыз үйүндө бир баланын жана 2 кыздын камкор энеси. Мээримин өз балдарына гана эмес, бардык жаш өспүрүмдөргө да төгүп, өз энесиндей мамиле жасайт.